Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Кел айталы долбоору. Үстүбүздөгү жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңештин расмий сайтында жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ал эми бул мыйзам долбоору коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Тагыраагы көбүн эсе нааразычылык пикирлер айтылууда. Мына дал ушул жаңы мыйзам долбоору боюнча бүгүн маек курмакчыбыз, ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын мурдагы депутаты Садык Шернияз болмокчу. Саламатсызбы, Садык мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Алгач биз маегибизди дал ушул баш мыйзам жөнүндө баштасак, учурдагы мыйзам долбоору бул жөн гана өзгөртүүбү же жаңы конституциябы? Бул толугу менен жаңы конституция, толугу менен. Ошондуктан муну биз жаңы конституциянын долбоору деп эле аташыбыз туура болот, атаганыбыз. Бирок баягы негизи мыйзамдын чегинде жаңы долбоор сунуштаганга тыюу салынган да, жөн гана өзгөртүүлөрдү киргизиш керек делген го. Бул жагы кандай? Демек толугу менен мыйзам бузулду дегенге жатып калабы? Бул жакта бардык жактан мыйзам бузуулар бар. Кече күнү мен эксперттер менен да сүйлөштүм, экс-коллегалар менен да сүйлөштүм. Көбү чынында уялып жатышат. Өзүңүздөр эле көрсөңүздөр болот. Кече күнү говоритивиге өзүмдүн экс-коллегам ушул долбоордун авторумун деген бирөөсү Максат Сабиров чыкты. Мындайча айтканда түз суроого жооп бере албай турду да. Анткени дагы ошол кишиге рахмат, ал келди дагы ошол талкууга. Көбү качып жүрүшөт. Жана сиз айткан суроого кайрыла турган болсок, 114-статьяда ооба туура ошентип жазылган, өзгөртүү менен толуктоолор деп жазылган. Ошол 114-статьяга эгер бир негиздеме кылып, ошол 114-статьяны колго алып сүйлөсөк, анда ал жерде ташка тамга баскандай жазылган да. Себеп дегенде бул конституциялык мыйзам тамаша эмес. Конституциялыкка өзгөртүү тамаша эмес. Ошондуктан ал жерде так жазылган. Кандайдыр бир өзгөртүүлөр, толуктоолор болушу мүмкүн, бирок өзгөртүү, толуктоолор кийин эч кандай кайта каралбайт. Бүтүр точкасына чейин ошол бойдон кетиш керек. Себеп дегенде талкуулар убагында бир үтүрү туура эмес жерден коюлуп кала турган болсо, бул кандай чоң бүткүл мамлекет үчүн чоң кедергисин тийгизиши мүмкүн. Бул жерде 80 депутат кол коюп алып, биринчи ошол 114-статьяны бузуп, ал жерде оңдоо түзөтүүлөр жөнүндө гана жазылса, булар болсо жаңы долбоорду алып чыгып биринчи бузуп атса, долбоор болгондон кийин аны оңдоп түзөтүш керек да, туурабы? Ал деген кайта көп талкууну жараткан нерсе да, конституциянын долбоору. Бул биринчи мыйзам бузуу болуп атат да бул жерден. Экинчиси, долбоорбу же болбосо оңдотуу, түзөтүү нерселеринби алып чыга турган болсок, бизде Конституциялык палата деген бар, түшүнүк. Конституциялык палатага атайын кат жиберип, мен мыйзамдын бул жерин оңдойн дедим эле. Ошол негизги мыйзамга, баш мыйзамга каршы келбейлиби, конституциялык талаптарга жооп береби деген суроого Конституциялык палата заключение берет, атайын. Мына мындай болот же болбойт, туура келет же туура келбейт деп. Ал заключениеде жок да. Көрүп атасызбы? Бул мындайча таптакыр жашынып алып эле кылып алып чыккан мыйзам болуп атат дагы. Ошол мыйзамдын аягы келип мына көрдүңүз. Эмнеге токтолду? Ошол мыйзамдын арты келди дагы. Эми булар уятынан бүгүн менин оюмча Конституциялык кеңешме деп айта башташты. Негизи бул мыйзам долбоору эмне үчүн мынча кыска аралыкта түзүлдү? Негиз барбы? Негиз жок. Себеп дегенде биздин алдыбызда президенттик шайлоо турат. Ал дагы өтө тез убакытта болгондуктан керек болсо мына президентке талапкерлер бүгүн айта башташты. Биз мындай кыска мөөнөттүн ичинде 30 000 колду топтоп албайбыз. Бул аябагандай кыйын болуп атат деген сөздөр бар. Анан ошого дагы чиркеп алып биз референдумду алып жөнөй турган болсок, бул демек кандайдыр бир күчтүн диктатурага, тоталитаризмге бара жаткан убагы деп түшүнсөк болот. Азыркы жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда элдик курултай деген институт кирди. Бул элдик курултайда чын эле эл тараптан шайланып келеби же болбосо мындай бир тараптан дайындалабы?
Biz элдик курултайды көргөнбүз да, сиз экөөбүз туурабы? Мына Бакиевдин убагында ошол эле курултай деген аксакалдар деген жагы башка шылтоо менен эсиңиздеби, Акаевдин убагында деле, Бакиевдин убагында деле, Атамбаевдин убагында ошол орден медалдарын жалтыратып тагынып алып келип аксакалдар сүйлөчү. Алар биринчи Бакаевди мактап сүйлөсө, андан кийин Атамбаевди же болбосо Бакиевди мактап сүйлөчү да. Элдик курултай ошонун бир түрү. Анын үстүнө бул конституциядагы эң башкысы элдик курултай деген жакшы сөздү койгон менен көрсө элдик курултай эч нерсе кыла албайт экен. Ал болгону рекомендация берет экен президентке. Президент ойлонуп макул болсо чечет, макул болбосо чечпейт экен да. Ошон үчүн биз президентти мындайча айтканда хандын деңгээлине чыгарып атабыз да. Бекеринен эл бул конституцияны конституция деп атап алганы бекер эмес. Чындыгында сиз айткандай, учурдагы жаңы мыйзам долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары эбегейсиз жогорулады десек болот. Демек, бул нерсени биздин эл көтөрө алабы? Биз баягы болуп өткөн окуялардан, тарыхтан сабак алган жокпузбу? Азыр бизде топто элдин арасында Садыр Жапаровдун авторитети күчтүү болуп турат. Ошондуктан ушул мыйзамды окубай эле Садыр Жапаровдун атына жамынып өтүп бара жатат да бул мыйзам. Бирок бул эйфория толкуну тарайт, туман болуп таркаганда биз өзүбүздүн кыйынчылыктар менен кошо, экономикалык кыйынчылыктар менен кошо, саясий кыйынчылыктардын да туткунунда калабыз да. Бул биздин Кыргызстанды ого бетер акыбалын начарлатат. Сиз билесизби, бул конституция деген баш мыйзам болгондуктан бул конституцияны дагы карап сарасеп салып турган эл аралык уюмдар бар. Міне Венецианский комиссия деп коелу бирөөсү, ООН болобу, башка болобу. Алар өзлөрүнүн тынчсыздандыруусун билдирүүдө. Эмитен. Бул конституцияны алсаңар, эми алар түстөн түз кирише албайт да. Бирок бир аз кооптуу маселе, Албаниянын үлгүсүн карагыла, Румыниянын үлгүсүн карагыла дегенсип жылмалатып жазып атат. Бул түшүнбөгөндөргө түшүндүрүп айтканда мындай деген сөз. Эгерде бул конституцияны кабыл алсаңар, бардык негиздемелерди бузуп, бардык шартты бузуп, силер өкүмдардык менен бул конституцияны кабыл алсаңар, анда эл аралык жардамды күтпөгүлө деген сөз чынында. Болгону ал мындай оролуп, дипломатиялык маанайда жазылат. Бул анчалыкты карап көрсөңүздөр, бул анчалык туура эмес го дегенди кыргызчага ушинтип которуш керек. Бул болбойт. Силер уят болосуңар. Эгерде силер бул конституцияны кабыл алсаңар, канчалаган эл аралык уюмдар, ошонун ичинде жарымызы силерге акчалай жардам берип атат Кыргызстан. Мына биздин 35 миллиард дефицитибиз бар быйыл. Ошентип чыгарды мына бюджет комитети. 35 миллиард сом дефицитибиз бар. Биз бирөөлөрдөн карыз алышыбыз керек. Ооба, алардын кээ бирлери берди, кээ бирлери айтты беребиз депчи, жардам беребиз деп. Ошолордун жардамы келбей калышы мүмкүн. Анда бизде өтө кыйын акыбал начар болуп башталышы мүмкүн. Ансыз да богу бир заматта оошуп кеткен бийликке таңданып, эл аралык коомчулук таң калып, көз салып турган убагы. Мындайча айтканда, биздин журт башчыларында тааныбай турган убагы. Туурабы? Эми жакынкы кошуналарыбыз албетте биздин мурунку Евразес сыяктуу тарыхый жолубуз бар. Ошон үчүн алар бизди таанып дагы сүйлөшүмүш болуп атышат. Алардын бир чоң журт башчысы айтты, кандай гана шордуу эл экен Кыргызстан деп айтты. Шордуу эл кыргыздар деп айтты. Кейип айтты. Эми дагы биз ушундай чаң тополоң жол менен жогугандай шашып чуркай бере турган болсок, анда менин корконум жакынкы кошуна мамлекеттер дагы биз мамлекет катары тааныбай, улут катары тааныбай кою коркунучуна келет. Себеп деген күчтү жаратат. Эгерде кандай бир нерсени сен опузолоо менен, күч менен, кол толгоо менен басып алгың келсе, сенден кийин дагы мыктысы чыгат. Ушинтип басып алса болот турбайбы деген. Эч кандай укук талаасы жок. Эч нерсе жок, кара күч менен басып алса болот турбайбы? Конституция дегенде ал бир айда оштуруп койсо болот экен да дейт. Бир айда эле оштуруп койсо болот экен конституцияны. Эл колдоп чыгат экен, башка конституция менен жашайбыз деп. Конституционализм деген бул эбегейси зор институт.
Ал деген жылдап түзөлө турган, 10 жылдап мындай айтканда кайралып бөлүнө турган нерсе биз конституцияны улам алмаштыра бергенде эч кандай пайда болгон жок. Эми баягы жогорку кеңеш тууралуу кеп кылсак, учурдагы иштеп жаткан мыйзамда ачык жазылып турат. 120 депутат пропорциялуу система менен шайланып келет деп 5 жылга. Ал эми жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда бул нерсе жөн гана 90 депутат 5 жылга шайланат деп гана жазылган. Демек, бул нерсенин артында кандайдыр бир жашыруун нерсе болушу мүмкүнбү? Балким пропорциялуу система болобу, же болбосо мажоритардык система болобу дегеле ушундай боюнча. Сиз абдан туура айтып атасыз. Анткени мына ушундай беренелердин астында анан дагы мындай жазуу болот да. Ал эми бул нерсени ишке ашыруу атайын мыйзам менен жөндөлөт деп коет. Анан ошол мыйзамда анан иттин өлүгү жатат да. Ошол жерде иттин өлүгү жатат. Сиз туура айтасыз. Пропорционалдуубу, же болбосо мажоритардуубу, же болбосо преференциалдуубу, кандай себеп менен, эмне болуп шайланары булуңгур. Демек, ал дагы президенттин колунда. Ал дагы кийин каалагандай калчайт, каалагандай түзөйт, каалагандай оңдойт. Бул конституция. Бул Түркменистандын конституциясынан ашып түштү. Эгерде түркмен башы бул жака атайын адистерин жиберсе, мындай конституция дүйнө жүзүндө ойлоп чыга элек али. Мынчалык эбегейсиз, чексиз бийликти бир адамдын колуна тапшырып берген боюнча, биз ал боюнча бир кейиштүү дүйнөлүк рекорд койдук десек болот. Биз негизинен Кыргыз мамлекети демократиялуу мамлекетпиз деп мактана алабыз. Бирок жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун 23 беренесинде каада салттарга, эл аралык стандарттарга, ыйман баалуулуктарына каршы келген оюн зоокторго, же болбосо иш-чараларга, ошондой эле басылмаларга тыюу салынат деп жазылып турат да. Бул нерсе сөз эркиндигине кедергисин тийгизбейби? Ошо тыюу салуу атайын мыйзам менен жөндөлөт деп коет, аягында туурабы? Бирок бул нерсе сөз эркиндигине кедергисин тийгизбейби? Албетте түрдө. Эгерде сиз бир жаңы бир нерсени айта турган болсоңуз, бул биздин салтта жок. Эгерде муну ар кандай кылып утрировать эте берсе болот да. Мисалы, аял киши дагы жылаңбаш чыгып сүйлөп аткан болсо, бул жерде эфирде бирөө жазышы мүмкүн. Биздин салтыбызда болгон эмес мындай. Аял киши чыкпасын жылаңбаш. Көйнөгүн узун кийген. Мындай десе, конституцияны кармап келет. Конституция ушунда жазылган. Мен сотко бератам. Десе, ал утуп чыгышы да мүмкүн. Көрдүңүзбү күлкүлүү нерсесин? Көрдүңүзбү? Мына ушундай. Бул ал жерде бул сөзгө жамынып алып, ар ким өзүнүн билген калчаган мыйзамын жаза берсе болот. Сиз атасызбы? Бул деген бир бизге коюлган, биздин келечекке коюлган бул кийин жарылуучу мина да бул. Мындай беренелер. Ал эми бул сурообуз жыйынтыктоочу суроо болсун. Негизинен Кыргыз мамлекетине башкаруунун кандай формасы керек? Парламентаризм, бир гана парламентаризм. Биз илгертен тарыхый жолубуз парламентаризм. Бизде парламентаризм боло элек. Келгиле деп атабыз. Парламентаризмге келели. Парламентаризмди бир жолу көрөлүчү кандай экен. 30 жылдан бери президенттик башкаруу болуп келди. 30 жылдан бери биз президенттерди кубалап келдик. Эми ошол 4 жолу жаңылышыбыз бизге жетет да. Эми бир жолу көрөлүчү парламентаризм кандай экенин. Чыныгы парламентаризм кандай экенин көрөлүчү деп уран чакырып жүргөн убагым. Чоң рахмат, Садык мырза. Атайын алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп, биздин куттуу студиябызга келип, маек куруп берген үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.